Assalamu alaikum, daha bir жолу касиеттүү кыргыз элим, момун мусулман туугандар. Мына бүгүн биз Акниет Аманат коомдук фонд Ош областынын Алай районунун Алай жеринде турабыз. Мына бүгүн азыр Алайдын жогоруна эмне деген айылга чыгып келдик. Теректүү айыл, дагы бир айыл кайсы эле? Сопу Коргон айылына чейин барып келдик. Азыр мына Гүлчө деген Гүлчөнүн так шаардын ортосунда больница бар экен. Ушу больницада бизге кайрылуу түшкөн. Бир эне экебиз көптөн бери кайрылып, оорусуна чалдыгып, ушул башкалардын өмүрүн сактап калгандай эле менин да өмүрүм сактап каллачы балдарым деп ушул эненин жакындары өзү кайрылган. Ошондуктан бейишени таманнасына дейт, энелердин өмүрүн сактап калууга ар бирибиз аракет кылсак себепчи болсок мекендештер. Жүрүңүздөр кирип кабар алып чыккан. Саламатсыздар. Иә. Халат оралып беришесиздер. Жакшы отурасызбы? Денсаулыгыңыз кандай? Жакшыбы? Саламатсыздарбы? Кантип атасыз, кыйналбай атасызбы? Жакшы, бесени алып кыйнап. Ичиңизден суу алдырып атасызбы? Суу чыгып турат ичимден. Суу чыгып туратпы? Борго улап койгонмун, чыккан суу чыгып турат. Бизге ошо сиңдиңиз улам сизге күйүп, ыйлаттап, эжемден кабар алып калачы, суранып, башкалардын өмүрүн сактап калгандай эле ушу энемдин да, эжемдин да өмүрүн сактап калачы деп аябай көзүнө жаш алып кайрылган. Биз Акниет Аманат коомдук фонд эжеке. Негизи эле бул фонд ушу өлкөбүздө, мекенибизде сиздердей муктаж инсандар менен, кайрымдуу инсандардын ортосунда бир көпүр болуп берели. Болбосо ооруп аткан инсандардын оорусуна себепчи болуп калайлы деп ушул фонд түптөлгөн. Кудайга шүгүр, иншалла бир 8 адам Индиядан операция болуп келди. Ошолордун катарынан да бүгүн Кудайым сизге насип эткен экен, бүгүн сиздин астыңызга келип отурабыз. Бул ооруга канча жыл болду чалдыкканыңызга? 2012 операция болду. 2012 туну эле тартпабы? Загрузка койдуңузбу? 2012 августта бир болдум, ошончо анан октябрда, ноябрда болду. Ondan keyin 2015-жылы анан саргайып, күчөйүп берип анан Бишкекте ушу трубканы коюп келди. Буга 3 жыл болгон. Мен 6 айда бир 6 айга жетпей бери 2 айда бир чыгып. Сизге азыр анализ кандай коюп берген? Гепатит? Гепатит эмес, альвеококкоз болду. Альвеококкозбу сиздики? Боорубуз куртпас болгонбу? Боорго келген кан тамырлар кандай экен? Таза эле экен? Азыр айтышынча жүрөккө кеткен кан тамырда бар дейт. Жүрөккө кеткен кан тамыр. Оор. Дем алууңуз кандай болот? Дем алууңуз? Дем алууларым кээде азбай эбди кыйналып калам. Азыр көйдө жакшы эле. Ал ушу неврологдон врачтар келип көрүп кеткен да Бишкекте. Ошол бизге барсаң ошо куртtu алып, алар трубканы ичине коюп беребиз деген. Ошого баланга карап өтчү. Сизди бул жерде ким карап атат азыр? Азыр мени врачтар карап атат. Врачыңыз ким деген? Рустам. Фамилиясын билбейм. Рустам. Талант акачы? Эми ол завет иши ал күнүгө неме эртең менен келет, алып куртtu көрөт.
Балдарга айтып салам. Бүгүн иш күнү эмес да, азыр баары жумушта эмес болуш керек, дежурный болуш керек. Негизи мен ушу талант аке боюнча бир эки маселелерди угуп жүрөм. Аябай мыкты профессор деп угуп келем. Балким Индияда жасалуучу операцияны ушу талант аке деле колунан келсе керек деп мен ойлоп жүрөм да. Эгерде элибиз менен биргеликте ушул талант аке менен сүйлөшсөк, балким аппарат маселелерин же болбосо бир ушу операцияга керектелүүчү нерселерди биз эл менен биргеликте растап берсек, ушул инсан кылар беле деп мен өзүм менен жолугуп сүйлөшүп кетейин десем, бүгүн жумуш күнү эмес экен, жок экен тилекке каршы. Азыр мына ушул Альбек кокоз боюнча ушу врачтардан Талант Берекбаев эң күчтүү врач да. Көптөгөн Альбек кокоз менен мени өлөт дегендер алып калганда ушу врач болот. Эгер ушуга ушул аппараттар болуп жардам берип турса, бул врач биз жасайт болчу ушул жерде элечи. Алыстарга бизди кыйнап барбай. Жашыңыз канчада экен? Эриктесизби? Канча балаңыз бар? 2 кызым бар. 2 кызыңыз барбы? Эгер операция болчу болсо, доноруңуз барбы? Донорум мен туугандарымдан чыгып калган. Сиздики Россияда болот деп атат, Россияда Нижгород. Канча каражат керектелет экен? Эми врачтарга, ояктагы врачтарга эми 400 миң кетет экен. Врачтарга олар 300 сураган, өздөрү келгенде сенен 100 канча миң немеге түгөт экенбиз. 400 миң сом болгон болсо, сиздин операцияңыз ийгиликтүү өтөк экен. Өтөт экен. Одан бияктан ушу менен барган адам болушу 700-800 миң керек экен, ошол каражат жок 3 жылда бир барам. Мен мынакей мекендештер, загрузка болбойт эле, жакшы деп атасыз. Бир туугандар, касиеттүү кыргыз элим, азыр ушу Алай жериндеги 50 жаштагы энебизге келип отурабыз. Эч биринин көз жаш акпасын. Эч бирине эч качан мондай тагдырдын оор сыноосуна кабылбасын. Бейшени таманасына дейт, энелер кыйналбасын мекендештер. Биз ушул энелерибиз бар үчүн биз мондай жарык жашоодо жашап атабыз мекендешим. Ошондуктан энекебиздин мен угушум боюнча маселеси деле жеңилирээк экен. Индияга жасалуучу эмес, бул Россияда сүйлөшүп жүргөн экен. 400 миңдей каражат талап кылат экен. Ошондуктан ошол каражатты келиңиз биргеликте энекебизге жардамыбызды берип, мен жок эле дегенде могул жерде менин друзьяларым бир 6 миң, 7 миң деген друзьям бар экен. Мекендештер, менин сөзүмдү эгерде туура көрсөңүздөр, энебиз үчүн 100 сомдон акчабызды ушу энебиз үчүн жардам кылайлычы мекендешим. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, энебиздин ден соолугу үчүн келиңиз. Ушул энекенин өмүрүн сактап калайлы, эч жапыңыз бар да. Ошондуктан баарыңыздарга бир туугандар, мекендештер кайрылып кетем. Туура көрүңүздөр. Мынакей энекебиздин өзүнүн каражаты жоктугуна байланыштуу момунтип больницада жатат, аргасынан лечение кылып. Эгерде каражаты болгондо бизге же сиздерге кайрылбастан өзү барып операциясын ийгиликтүү аяктап келбек. Келиңиз мекендеш, кайдыгер карабастан жардам берели. Энеке, эгерде сизге жардам берем деген инсандар кандай кылып жардам беришет? Сбербанк карта эми эл сом карталарыңызды ачтыңыз, банк шоп. Сиздин өзүңүздүн телефонуңуз барбы? Канча номериңиз? 73 менен жана чыгып атканда. Айтсаңыз. 93. 70 менен 98 02 773 менен 98 02 03. 773 менен 98 02 03. Мына энекебиздин өзүнүн номери, мен азыр жаңыдан байланышып келдим. Атыңыз ким? Ыкбал, Асанова Ыкбал энекебиздин азыр Алай жеринин Гүлчө шаарындагы ушул ооруканасында хирургия бөлүмүндө мына лечениясын алып жатат мекендештер. Ошондуктан келиңиз, ар бирибиз кайдыгер карабастан жардамыбызды берели. Мен сиздин сиңдиңиз менен сүйлөшүп, банк шотторуңузду ачтырабыз. Бул жакта эң ыңгайлуу Сбербанк карталар, айрыкча ушу мигрант борлору жардамын ушундай тайманбастан жардам берип келет. Ошолор ыңгайлуу болуш үчүн Сбербанк карта ачыш керек. Мен Самара эже менен сүйлөшөм, ошону ачыш керек. Анан эл сом карта ачыш керек. Кудай буйруса ал адрестер толугу менен бүткөндөн кийин мен комментарийга таштайм. Ага чейин да жардам берем десеңиздер, мына айтып атам го, ушул Алай жериндеги Гүлчө шаарындагы ушул шаардык бөлүмдөгү ушул больницанын хирургия бөлүмүнө келип 3-чү палатада Асанова Ыкбал деп эжеге өзүмө кирсеңиздер болот. Болбосо телефону 773 менен 98 02 03 ушул номерге байланышып жардамыңыздарды берсеңиздер болот.
Анан энеке биз азыр негизи ушул сиздин ооруңуз боюнча аябай бүгүнкү күндө оорулар көбөйдү. Эмнеге экенин билбейбиз. Мен азыр ушунчалык аракетти кылып жүрөм, баягы ооругандарга эле жардам берип койбостон, биз ооругандарга эле жардам берип, же болбосо операцияга эле жибере берсек, анда элдин баары эле Кудай өзү сактасын, ооруй берсе кандай болот? Ошондуктан биз алдын ала аракет кылсак, ушул оорунун алдын ала эмне маселеси изилденип тапсак деген азыр аракеттер болуп атат. Кудай буйрса, анан Индиядагы врачтар менен түз өздөрү менен сүйлөшкөнбүз. Сиз врач Россия менен сүйлөшүп болгонкез, эгерде ал жака сүйлөшүү жүргөн болсо, балким ал жака жиберилет иншалла. Азыр бул жерде балким суроо болушу мүмкүн да, сизде Россияда 400 000 өтө арзан эме кылып берип атыптыр да, эмне себептен? Билбейм, эми ошолор ошондой деп айтышкан да. Врач өзү барам деди, Врач менен башка дагы бара турган 5-6 бар деген. Мына январдын 25-ине апарам деп айткан ал жака. Январдын 25-inde сиз барышыңыз керек, э? Ошо врачта жөнөсө ошто барыш керек. Иншалла, мынакей мекендештер, 1,5 ай убакыт бар экен. Келиңиз 1,5 айда ушул 400 000 акчасын энебиз үчүн жардамыбызды берип калайлы. Анан эжеке биздин фонддун атынан аз да болсо бир дары-дармегиңизге, бир күндүк дары-дармегиңиз болсо дагы жаратып коесуз энеке, могул. Аз да болсо жаратып коесуз, Кудай буйрса. Eç kaçar usul kemal boğula usul elbi gireyle cerap daima sonunda alıp sürüyor bana Allah razı olsun rahmat. Ыйлабаңыз энеке. Кыргыз элим бар, кыргыз журтум бар. Элим эч качан таштап койгон эл эмес. Кыргызды таштаган эл эмес. Иншалла Кудай буйрса мына азыр дүйнө эли көрүп атат. Кыргыз кайсыл жерде болбосун, мына сизди азыр түз көрүп атышат. Кудай буйрса жардамын берет иншалла. Сизге түз байланышат. Эгерде бул мен комментарийга дагы таштайм, сиңдиңиздин дагы номерлерин таштайм, Самара деп эже байланышат. Ал жака деле алар менен да байланышсаңыздар болот. Буйрса мен бул менен эле келип кетпестен сиздин Кудай буйрса операцияга кеткениңизге чейин жардамды берем иншалла Кудай буйрса. Кудай насип этсе. Жакшы туруңуз, аман болуңуз. Биз азыр ушу шаршылып алай жеринде ушу 1-2 инсанга барып эле чектелип калбастан, муктаждардын колубуздун келишинче муктаждарга барып кетели деп аракетте жүрөбүз эжеке. Байланышта отурабыз, телефондо байланышып турабыз, э? Жакшы туруңуз, сабырдуу болуңуз. Кудайым шифасын сөзсүз берет. Алла таалам сүйгөн пендесине ушундай дартты берет экен. Дарттын артынан сөзсүз шифасын ошо сөзсүз берет. Сүйгөн пендесине ушундай оор сыноону берип коет экен. Кызыгат болуңуз. Бул кыйналган күндөрдүн баары артта калат иншалла. Kızlarım için yaşarım gelip şular yaşar. Ыйлабаңыз энеке, ыйлабаңыз. Баары жакшы болот иншалла. Haydi bakalım rahmat Allah'a.